Салам достор. Салам каналдың көрүүчүлөрү жана жаңыдан келип кошулган көрүүчүлөр. Баарыңыздарга түштүк Кореядан салам. Биз азыр Таңномун районунда жүрөбүз. Сиздерге ушул районду кечки Таңномун районун көрсөтөм. Аны эмесе видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Аябай кызык болот. Бул турган көп эле жерден көрсөңүздөр керек. Бул жерде телевизорлордон, журнал, китептерде көбүнчө ушу музейди чыгарышат. Бул музей кадимкидей эле алыстан бир летающий тарелка сыяктуу көрүнөт. Кийинки видеодо ушунун ичин сиздерге тартып көрсөтөм. Азыр биз башка жагына барсак бул райондун. Бул жерде кечки саат азыр 11 болуп калды. Ошондо деле элдер аябай көп. Өзүңүздөр көргөндөй. Мындай көчө тамактары аябай популярдуу бул жакта. Түнү менен иштейт. Таң аткыча. Очередде туруп жешет. Азыр жакыныраак барып сиздерге көрсөткөнгө аракет кылайын. Кандай тамактарды сатат, кандай тамактарды жасашат бул жакта. Бер жакта кайнап аткан бул токбоки деген тамак. Ар жактарында ошо тоок этинен жасалган шашлыктар бар экен. Бул жерде очередде туруп Бул жагына келсек, бул жагы косметика саткан магазиндер. Булар дагы таң атканча иштейт. Катары менен. Бул жагында кийимдер сатат. 있잖아 지금. 야 맞다. Кийимдерди сатат. Бул жагында косметикалар, өзүңүздөр көргөндөй. Кореяда көбүнчө бир косметика алсаң, бир өзү бекерге берилет да, ошон үчүн. Аябай кечкисинде элдер көп болушат. Бирди алсаң, экинчиси бекерге берилет. Дагы бир магазин көрсөтсөм сиздерге. Бул мындай зданияда жайгашкан. Бул дагы түнү менен иштейт. Бул жак жалаң аялдардын кийими экен. Жалаң аялдардын кийимин саткан магазин экен. Биринчи этаж. Экинчи этаждан деле аялдар кетип атат. Значит, экинчи этажда деле аялдардын кийими. Кийимдер жабып кетиптир. Кореянын стилдерин көрсөңүздөр болот. Кандай кийинишет бул жакта. Жерде мороженое сатат экен. Көбүнчө могу тегерекчекте турган зданиялар булар көбүнчө отелдер. Жана
мындай спа центр бар. Бул жакта да көчө тамагы. Могу көрүп аткандагы спа центр бул жакта. Бул жакта деле мындай мусорлар бар. Бирок бат эле тазалап кетет, 2 сааттын ичинде. Ушул райондо аябай көп чет элдик жарандар жүрөт. Анткени бул райондо ашканалар жайгашкан, ошондой эле Өзбекстандын ашканалары көп бул жакта. Ар кандай аттары менен көбүнчө ошо Самарканд деп ашканаларды көп ачышкан. Ошо СНГден келген адамдардын көбүнчөсү ушул жерде жүрүшөт. Таңдамун деген райондо. 12-ден 15 мүнөт өтүптүр азыр. Ошондо деле элдер аябай көп, 12-ден 15 мүнөт өтсө деле түнкү. Олар монголдор. Олар эч кандай корейстер эмес. Монголия. Ушул райондо көбүнчө монгол жана башка Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан сыяктуу, Россия деген сыяктуу өлкөлөрдөн келген жарандар аябай көп жүргөн район. Анан ушулардын ошо көбүнчө Өзбекстандын кафесине Өзбекстан жана башка СНГден барган жарандар барат. Андан сырткары дагы ошол жакта көбүрөөк жүрүп калган Түштүк Кореянын жарандары да бар, тамак жеп турат. Анткени уже көнүп калышкан алар ошол жакта жүрүп биздин тамактарга. Бул Кореяда жашап жүргөн, постоянно жашаган корейстер биздин тамакты жей алышпайт да. Только шашлык жей алышат экен. Калган тамактарыбызды жей албайт экен. Каналга катталып коюңуздар достор. Эмкиде дагы кызыктуу жерлерди тартып сиздерге көрсөтөм. Эмки чыгарышка чейин жакшы калыңыздар.